Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жарандык позиция. Жигердүү жарандык позиция деген эмне? Жигердүү жарандык адамдын коомдук турмушуна аң сезимдүү катышуусу. Жигердүү жарандык инсандын же анын коомдук кызыкчылыктарын дал келтирип, коомдук баалуулуктарды ишке ашыруусу үчүн аракеттенүүсү болуп саналат. Анын компоненттери: социалдык активдүүлүк, жарандык аң сезим жана жарандык сапаттар. Социалдык активдүүлүк эмгекке жана коомдук саясий ишмердүүлүккө аң сезимдүү чыгармачылык менен мамиле кылуу, акыл эстүү аракеттенүү, жашоого активдүү мамиле кылуу, терең билимди, ар тараптуу өнүккөн жөндөмдүүлүктү жана жарандык аң сезимди талап кылат. Анын натыйжасында инсандын өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн толук ишке ашыруусун камсыз кылат. Бул жерде активдүүлүк эмгек жана коомдук саясий иштердин гармониялуу айкалышы катары каралат. Инсандын жарандык аң сезими өзүнүн билимине, кызыкчылыктарына жана жүрүм-турумуна баа берүүсү, өзүнүн коомдун мүчөсү, социалдык маанилүү позицияны алып жүрүүсү катары түшүнүү. Адамдын өзүнүн аңдоосу анын турмуштук позициясынын негизинде өнүгөт. Сезүү жана ой жүгүртүү өзүн аткаруу катары адеп-акылактык мүнөзүн, дараметин баалоо жана башкалар. Инсандын өзүнүн ички дүйнөсүн түшүнүүсү анын өзүнө болгон коомдук мамилесинин калыптанышына жараша болот. Жарандык сапаттар социалдык чөйрөнүн жана инсандын өзүнүн аракетинин таасири астында атайын түзүлгөн шарттарда калыптанат. Мекенге болгон сүйүү сезими, өзүнүн иш-аракети үчүн жоопкерчилик сезими, демилгелүүлүк, өз алдынчалык. Бул сапаттарды тарбиялоо процессинде адамдын муктаждыктарын жана бул сапаттарга байланыштуу позитивдүү мотивдерди калыптандыруу жана өнүктүрүү маанилүү роль ойнойт. Ошентип, жарандык позиция инсанды курчаган айлана чөйрөнүн таасири астында калыптанып, коомдук активдүүлүктө инсандын жарандык сапаттарынын көрүнүштөрү аркылуу коомдук ишмердүүлүк ишке ашырылат. Активдүү жарандык позиция коомдук ишке болгон кызыгууну, демилгени, тырышчаактыкты, уюштуруучулук жөндөмдү билдирет. Сынчыл ой жүгүртүүгө жөндөмдүүлүк жана адекваттуу өзүн өзү сыйлоонун болушу да адамдын жарандык аң сезиминин деңгээлинин көрсөткүчү болуп саналат. Инсандын активдүү жарандык позицияга ээ болуусу адамдын сырткы дүйнө жана коом менен өз ара мамилелеринин татаал комплексин калыптандыруу, кымандуу принциптерге ылайык коомдогу позициясын аныктоо менен байланышкан. Жигердүү жарандык бул адамдын өмүр бою өнүгүп, өркүндөтүлгөн сапатка ээ болуусу. Ал адам кандай шартта турганына жараша өзгөрүп турат. Тема боюнча суроолор. Жигердүү жарандык деген эмне? Социалдык активдүүлүктү кандай түшүнөбүз? Инсандын жарандык аң сезими деген эмне? Жарандык сапаттар кандайча калыптанат? Активдүү жарандык позиция эмнени билдирет?